Бүгүнкү күнү республика менен өмүрлөш болгон номер 5 мектепке же болбосо улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейине 100 жыл толуп отургандыгы бизди абдан кубандырат. Бул маареке бир эле мектеп үчүн эмес, жалпы республика үчүн чоң мааниге ээ. Мен студенттик мезгилден окууну жайым бүткөндөн кийин ушул мектепке келип жумушка орноштум. Мен мектепке келип орношкон мезгилде номер 5 мектеп эл баасын берген, түптөлүп калган, кандайдыр бир өзүнүн традициялары бар, эң күчтүү мугалимдерден турган мектеп эле. Бул жерде иштеген мектептеги мугалимдер дагы чыгармачылык менен иштеп, ошол кезде республикадагы болуп аткан баардык иш-чараларга активдүү катышып, өздөрүнүн чыгарып мектепти бүтүргөн балдары республиканын туш тармактарында ийгиликтүү иштеп эмгектенишкен экен. Мен бул мектептен көп тажрыйба алдым деп ойлойм. Өзүмдү өркүндөттүм, ар дайым өзүмдү жаңылап, билимимди жогорулатууга мага мектеп түрткү болуп турду. Андан сырткары мен мектептен турмуштук тажрыйба алдым. Бул мектептин өзүнүн бир салты болор эле. Мектепте улуулар кичүүлөрдү сыйлап, ошол сабак берген окуучуларыбыз дагы кыргыздын ушул сонун салтын сактап, бири-бирине жардамдашуу, бири-бирине боороруу, бирине бири ушул кыргыздын салтын сактаган мектеп болчу да бул, мындайча айтканда. Ошондуктан ата-энелер көпчүлүк учурларда балдарын ушул мектепке бергенге кызыктар болор эле. Бүгүнкү күнү номер 5 мектепти баардык республиканын булуң бурчтарынан окуган окуучуларды табууга болот. Башкача айтканда, бул мектеп мезгил талабына үндөш болуп, өзүнө керектүү болгон, башкача айтканда, мезгил эмнени талап кылса ошондой жаштарды чыгарган, эң билимдүү, илимдүү инсандарды чыгарган алдыңкы мектептердин бири десем жаңылышпайм. Биз номер 5 мектеп бүгүнкү күнү дагы мезгил талабынан калышпастан жаңы инновациялык технологияларды санариптештирүү боюнча электрондук китептерди чыгаруу менен алдыга кетти. Башка мектептерде жок тажрыйбаларды колдонушуп, жаңы инновациялык технологияларды колдонуу менен эң кызыктуу сабактарды мугалимдер өткөрүп жатат. Бүгүнкү күнү да күчтүү мугалимдер иштешет. Мен бүгүн ушул учурдан пайдаланып, ушул 100 жылдык маарекеси менен ушул мектепти жетектеп жаткан Асанова Мелискан Биримкуловнаны жана ошондой эле жалпы коллективди, ата-энелерди, окуучуларды ушул маареке менен куттуктагым келет. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Айтып коет, ар бир адамдын 3 мекени болот деп. Туулган жери, окуган жери жана бул мекеси деп. Ошондуктан экинчи мекениңер болгон ушул мектебиңерди унутпастан, баардык бүтүрүүчүлөр келип 100 жылдыкка активдүү катышып, ушул 100 жылдыкта эмне жетишкендиктерди болуп жаткандыгын көрсөтүп берип, ушул маарекени эң жогорку деңгээлде өткөрүшүңөргө чын жүрөктөн тилектешмин.